Капчык үчүн үнөмдүү уналар. Соңку кездерде айдоочулар арасында коомдогу экономикалык шартка ылайык майды аз короткон уналарга басым жасалууда. Андыктан аларга карата баада өсүп, айрымдардын наркы өзүнөн жогорку класстагы уналар менен дээрлик тең болуп калды. Өлкө ичинде кеңири тараган мини класстагы үнөмдүү уналарды мүнөздөп көрөлү. Ыңгайсыз, бирок арзан. Авто өндүргөн компаниялар адатта эконом класстагы уналардын кузовун хэтчбек кылып чыгарууну туура көрүшөт. Мындай модель чакындыгы менен айдоого ыңгайлуу болуп, тыгын көп болгон шаарларда кыйынчылык жаратпайт. Биздин аймакта негизинен үнөмдүү уналардын алдыңкы приводдогулары алдыңкы дөңгөлөктүн кыймылга келтирүүчү деп дагы кененирээк айтсак болот. Алардын кемчилиги катары тоо ташка ыңгайсыз экени айтылат. Төмөндөгү үнөмдүү автоунаалардын 2002-2003 жылкы чыккан модельдерин Кыргызстандагы базарлардын орточо баалары көрсөтүлгөн. Алардын баары орто эсеп менен 100 чакырымга 5-7 литр күйүүчү май сарптайт. Honda Fit бул унаанын популярдуу экендигин мындан билиңиз. Эл арасында Honda Fit Бишкекте хит, ош фиттеп кетти деген сыяктуу тамашалуу сөздөр айтылып келет. Бул унаанын базарында өзүн да, тетиктерин да арзан жана оңой сатып алуу мүмкүн. Ошондуктан жергиликтүү айдоочулар аны жеткиликтүү жагынан эч бир унааны алдыга салбайт дешет. Ал эми кемчилиги катары аны назик деп баалап, консерва банкасына салыштырат. Ушул эле кузовду унаанын сол ролдуусу Honda Jazz деп аталат. Фитке салыштырмалуу баасы кымбатыраак болот. Кыймылдаткычынын көлөмү 1339-1496 см3. Ал эми салмагы 1100-1350 кг. 100 чакырымга кеткен чыгым 5 литр. Баасы абалына жана жылына жараша $3400. Toyota East бул унаа түрү 2002 жылы чыгып, дүйнөдө жана 2011-2012 жылдан тарта биздин рынокко келип, интерьери жана баасы жагынан элдин купулуна толуп, аз убакыттын ичинде суроо талапка ээ болгон. Истин бекемдигин, чыдамкайлыгын, салонунун кенен жана бийик болгонун, дөңгөлөктөрдүн сыртындагы аркалар анын жол тандабастыгын элестеттиргенин дизайн башталат. Ошол эле учурда айдоочулар бул 5 эшиктүү хэтчбекти айдоодо каттуулугу, билинерин жана багажынын тардыгын кемчилиги катары айтышат. Аталган авто өндүрүштө 15 жыл эле болгондуктан жалпысынан жылы, жаңы жана дээрлик баары аз чакырым айдалганы менен айырмаланат. Исти жактыргандардын каалоосуна жараша кыймылдаткычынын көлөмү 1.3 же 1.5, алдыңкы же толук приводду тандап алышат. Кыймылдаткычынын көлөмү 1299 жана 1496 см3, салмагы 1200 кг, чыгымы 100 чакырымга 5,5 литр, баасы абалына жана жылына жараша $3600-5000 чейин барат. Volkswagen Beetle, башкача айтканда жук, 3 эшиктүү. Бул автоунаанын сырткы келбети чындап көзүңдү элестетип, анын көпчүлүгү ачык түстө кездешет. Кызыктуу кузов, дизайн менен өзүнө тарткан бул унаанын алгачкы модельдери 1938 жылы жарыкка чыгып, 2013 жылга чейин 21 миллион даана унаа сатылып, компаниянын тарыхында рекорд койгон. Коңуз деген каймана ат менен белгилүү болгон бул авто эл арасында германиялык өндүрүш болгону үчүн ролун сол жакта экендигин жана бекемдиги менен бааланат. Бирок асты жапыс болгону дөңсөлөрдөн өткөндө ыңгайсыздык жаратат. Ушул үлгүдөгү унаа Уругвай мамлекетинин мурда президенти Хосе Мухикада тандалган. Кыймылдаткычынын көлөмү 1390 см3, салмагы 1650 кг, чыгымы 100 чакырымга 6-7 литр, баасы абалына жана жылына жараша $2600-3500. Nissan March. Алгач бул модель 3 айдан кийин 2002 жылы чыккан үлгүсүндө 5 муун 5 эшиктүү хэтчбек болуп чыга баштаган. Өндүрүүчүлөр салон үчүн жогорку класстагы материалдар колдонулгандыгын айтышып, кыймылдаткычынын сапаты Япон унааларынын стандартына туура келет деп ишендиришет. Бул унаанын эмнеси жакшы? Каалоочулар анын коробкасынын, автоматында, механикасында кыйналбай таба алышат. Айдоочулар аны айдоого жеңил деп айтышканы менен, жүргүнчүлөр бул унаанын арткы орундуктары адамды түз эмес жолдордо катуу чайпап коет дешет. Кыймылдаткычынын көлөмү 1240 см3, салмагы 1475 кг, чыгымы 100 чакырымы 5-6 литр, баасы абалына жана жылына жараша $2000-3000 түзөт. Mercedes A160. Mercedes A160-ты үнөмдүү авто сүйүүчүлөр Mercedes-тин продукциясы болгону үчүн тандашат. Алар бир эле учурда жол падышасын айдап, унаа майды аз сарптоону каалашат. Артыкчылыгы ишенимдүү, бекем, чыйрак, сол рулдуу жана салону ыңгайлуу. Кемчилиги тетиктерди башка үнөмдүү унаалардан кымбатыраак жана айрым деталдарды Кыргызстандын аймагында чанда кездешип,
муктаждык жаралганда аларды атайын буйртма менен алдырууга туура келет. Кыймылдаткычынын көлөмү 1598 см куб, салмагы 1500 кг, чыгым 100 чакырымга 7-8 литр. Баасы абалына жана жылына жараша 2700–4500 доллар. Бул унаалардын артыкчылыктары: баалары башкаларга салыштырмалуу арзан, күйүүчү майды аз коротот, чакан болгондуктан унаа токтоочу маселелерди жаратпайт. Кызмат көрсөтүүлөр кымбат эмес, кыймылдаткычынын көлөмү аз болгондуктан салыктын баасында ага тиешелүү болот. Абаны азыраак булгайт. Кемчиликтери: салмагы жеңил болгондуктан автокырсыкка туруктуу эмес, үн өткөрбөсү начар, аз жүк батып, оор жүк көтөрө албайт. Дээрлик баары 5 кишилик деп аталганы менен салон 4 кишиге ылайыкталган. Асфальтта гана жүрүүгө ыңгайлуу.